Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде биздин мекендештер, урматтуу мигранттарга бул кайрылуу деп айтсам болот, чукул кабар деп айтсам болот. Урматтуу туугандар, азыркы учурда Москва шаарында аябай катуу рейд жүрүп аткан учуру. Андыктан бардыгыңыздарга ушул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуздар, тууган уруктарыңыздарга жана ошондой эле мекендештерге жиберип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Анткени кечээ күнү эле Котельникиде ушундай мынакей бул видеону көргөндөй учур кабыл алынган. Бүгүн болсо жана башка уже райондордо ошондой жумуштар уже жүрүп атыптыр. Жана ошондой эле чайканалардан бул таксисттерди жана ошон биздин эмгек мигранттардын курьерлерди жана ошондой эле жанагындай стройкада иштегендерге аябай катуу проверка болуп аткан учур экен туугандар. Ошондуктан биз сиздерден өтүнөт элек, эгерде регистрацияңызда же болбошо Сахарованын бир документтеринде бир катачылык боло турган болсо, азыркы учурда көчөгө чыкпай турууңуздарды биз өтүнөбүз. Анткени бир эле документиңиздин бир катачылыгы боло турган болсо, ал же документиңиз жакшы болгон учурда деле алгысына карабай эле алып кетип аткан учурлар көп болуп атат экен. Бул бизге келген маалымат боюнча бул канчалык так экенин мен билбеймин туугандар, бирок мага келген маалымат боюнча сиздер менен бөлүшүп койгонду туура көрүп отурам. Анткени мен өз көзүм менен көрдүм туугандар. Ошо келип четтен эле кармап кеткендерди мен көрүп, ошон үчүн мигранттарга жеткирип коюуну туура көрүп, анан сиздерге айтып отурган учурум. Туугандар, ошол биздин эмгек мигранттар Котельникиде башаламан болуп кетишти деп, анан ошол жактагы жительдер Ребята, спасибо! Биздин бул жактагы Спасибо, ребята! Владимирович Путинге кайрылган экен. Ошонун негизинде ушундай проверка жүрүп атат деген ушундай эме болуп атат да. Эми бул эми бир ошого бир себеп болушу мүмкүн туугандар. Анан бул канчалык достоверный экенин мен билбеймин туугандар. Кантсе дагы азыркы учурда бирок бул нерсе болуп атат туугандар. Кечээ күнү өзүңөр билдиңер, баардык тармактарда уже көрсөңөр керек бул видеолорду бүт жактан. Ребята, спасибо! Бул азыркы видеолор деп айтсак болот. Мына бул жерде уже кечээ күнгү түнкү, бүгүн күндүзгү ушул видеолор туугандар. Ушул азыр ар бир райондордо келип туугандар ушул мигрант болдубу, болду сразу вот кармап машинеге жүктөп алып кетип атышат. Ал жактан анан документиңер барбы жок, алар сураган эле жери жок. Келе болду документин карайт, алып кетип атат. Бардыгын эч катардан эле. Ошондуктан туугандар, таксиге чыгып аткан мекендештер, документтериңерди тууралап таксиге чыксаңар жакшы болот. Жана ошондой эле баягы күн сайын жумушка барып келген биздин мекендештер, ошолор дагы өзүңүздөрдүн документиңиздерди тууралап так болсоңуздар жакшы болот. Эгер кандайдыр бир катачылыгы болуп, жок боло берет, кыргызчылык боло берет деген бул нерсе азыр өтпөйт туугандар. 10-июнга чейин бул созулмакчы. Бул азыркы боло турган иш-чара 10-июлга чейин созулмакчы. Мен сиздерден өтүнөт элем, ошого чейин бир аз өзүңүздөргө сак болуп туруңуздарды туугандар. Анан бул видеону көрүп аткан болсоңуздар достор, бирден лайктан басып, анан ушул биздин бир туугандарга жиберип коюңуздар, өздөрүнө сак болушсун. Сактыкка кордук жок дейт туугандар. Биз деле баягы жөндөн-жөн чыгып алып айткан жерибиз жок. Ошол өз көзүм менен көрүп айтып турабыз туугандар. Дагы бир кандайдыр бир кабарлар боло турган болсо, Дышыров каналынан сиздерге жеткирип турууга аракет кыламын достор. Ошол биздин мигранттар сак болсун, аман болсун, аман эсен өз мекенине кайтып барсын. Ошол сак саламатта туруңуздар.